Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү тема аябай кызыктуу, өзүмө да сиздерге да кызыктуу болуш керек. Анткени бул тема кыргыз каганатынын байлыгы, экономикасы. Бул боюнча эч кандай тастыкталган маалымат бүгүнкү күнү жок. Негизи бүт ушул боюнча маалыматтар аябай үзүндүү мындай кичинекей бөлүкчөлөр менен ар кандай тарыхый баягы булактарда көрсөтүлгөн. Негизи ал тарыхый булактар араб тилинде, парс тилинде, кытай тилинде жана ушунун баарын жыйнап кандайдыр бир жыйынтыктарды кылган уюм бул Орус тарых академиясы болгон. Анын ичинде немис тарых академиясы, баягы АКШнын конгресстин библиотекасында, баягы китепканасында бар. Анан Бартальд, Бернштам, Абрамзон, Чохан Валиханов деген биздин өзүбүздүн баягы улуттук илимдер академияда Турар Койчуев, Макрынин, Плоских деген тарыхчылар, андан сырткары ошо байыркы тарыхчылар, байыркы баягы тарыхты жазгандар, тарыхый булактарды калтыргандар, Сайфахдин Аксекенди, Ибн Батута же болбосо ушул баягы Сыма Цянь кытайлардыкы, ушул эле авторлордун жазуулары бар. Анан албетте бул маалымат жакшы сакталган эмес, анткени кыргыздар жазуусун, битигин баягы көп учурунда ташта чегип, баягы тарыхый кандайдыр бир эмоционалдуу мындай нерселерге колдонушкан, бирок баягы шумерлердей, ассириялыктардай, баягы азыркы Аравия тарабында мындай ар бир кыймыл аракетин, карыздарын канча ким эгин өстүрдү, канча ким сыра бышырды, ушул боюнча жазууларын таштаган жок. Алар болсо ушундай жазууларды таштады. Ошон үчүн алардын экономикасын санаш маселе эмес. Бирок кыргыздын экономикасын санаш аябай татаал. Бирок биз экономикалык ыкмаларды алып, бүгүнкү бааларды алып, божомол кылып көрөлү. Кыргыз каганаты аябай зор мамлекет болгон. 5-6 миллион чарчы километрди ээлеген болчу. Жана ушул эгерде карасак, баягы толук азыркы Монголиянын жергесин, Орусиянын баягы түштүк, чыгыш, түштүк борбор жерлерин ээлеген. Кытайдын баягы түндүк, чыгыш, түндүк борбор жерлерин баягы ички Монголияны толук ээлеген. Андан сырткары ошо Кытайдын Шинжанын, баягы бүгүнкү Кызыл Суу автономдук округ, уйгурлар жазган Тарим бассейнин толук ээлеген. Тибетке чейин барган кыргыз каганаты. Анан азыркы ошол кыргыз жергесинин кескин бөлүгүн жана ошо Казакстандын Жети Суу ошо жергесин дагы ушуну ээлеп келген каганат. Ошондо 5-6 миллион чарчы километрде мал чарбачылыгы өнүккөн, дыйканчылык, кол өнөрчүлүк жана соода кескин болгон. Анткени бул кыргыз каганаты Кытайдан чыгып жаткан жибек жолунун ар бир баягы чыгышын, ар бир баягы капчыгайын мындай көзөмөлгө алып турган болчу. Ошон үчүн соода бул кескин ролду ойногон кыргыз каганаты үчүн. Андан сырткары дагы экономикага кандай негиз болгондо, кыргыз каганатында көп аттар өстүрүлгөн. Андан сырткары балык кулоо, аңчылык, токой чарбачылык да болгон. Андан сырткары ошол кол өнөрчүлүктө, мисалы үчүн метеориттен түшкөн темирлерди, метеорит темирин жыйнап, ошол талаалардан, токойлордон ошондон темир иширетип, кыргыздар эң мыкты темир аспаптарды, куралдарды жасачу ошол кезде. Мисалы үчүн Түрк империясы, Түрк каганаты өзүнүн күчүнө киргендин дагы бирден бир себеби дагы ошол кыргыздын метеориттик темирден жасалган куралы болгон. Анткени туу менен бумун эң биринчи иши баягы Түрк каганатын орноткондо ошол кыргыздарды басып алып, кыргыздардан анан ошо салыкты темир курал менен алып турушкан. Жана ушул темир куралдын эсеби менен каганатты түзүшкөн. Кийин ал курал кайра эле кыргыз каганатына кирегине жарап калды да. Анан негизи текстиль өндүрүшү да болгон дейт кыргыз тарапта. Ар кайсы тарыхый маалыматтар, үзүндүлөр боюнча. Жана негизи баягы ошол Улуу жибек жолунан кайсы бир бажы төлөмдөрүн жыйнап кыргыз каганаты ушинтип гүлдөп турган. Эгерде экспорттук товарларын карасак, ошо араб булактарында жана Кытай булактарында айтылган, парс булактарында мындай эскертилген. Бул деген эң биринчи метеориттик темирден курал жарактар. Экинчиден хутунун мүйүздөрү баягы 10-20 миң жыл мурда музда тоңуп калган баягы
мүйүз тумшуктар жана мамонттардын мүйүздөрү колдонулган. Көбүнчө баягы же зергерчиликке же болбосо куралга сап жасаш үчүн. Андан сырткары соболдорду жана куницалардын терилерин алышкан кыргыздар аңчылык аркылуу баягы жасак жыйнап, шибер элдеринен өзүнүн кыштымдарынан кыргыздар бир топ эле миңдеген, 10 миңдеген ошо кундун терисин жыйначу. Ошон үчүн кыргыз, байыркы Кыргызда, кыргыз каганатында акча бирдиги кун деп аталчу. Ал эми баягы бир кун 15-20 тыйын чычканга барар болчу. Ошон үчүн бизде тыйын деген сөз пайда болду да. Анан ошол тыйын чычкандын 12-15 териси бир кунга теңге алмаштырылган. Ошону теңге алмаштырууну теңге деп кыргыздар айтып жүрүшчү. Азыркы казактардын акча бирдигинин теңге дегенин келип чыкканы ушундан да. Анан орустардын деньги деген сөзү келип чыкканы дагы ушундан. Ошон үчүн баягы кун төлө деген нерсе кыргыздарда көп мындай айтылчу. Ошол эгерде кундардын баасын карасак, мисалы үчүн кээ бир тарыхчылардын айтуусу боюнча 17-кылымда 6 000 кун же болбосо 6 000 кундуздун териси мисалы үчүн 12 британиялык ошол кездеги кемени жасаганга жарачу да, баасы боюнча. Бул деген британиялык флотту түзсө болот эле да ушундай акча менен. Ушундай көп чоң акча негизи өндүрүлчү кыргыз каганат жергелеринде. Анан ошол албетте эске алыңыздар, кыргыз каганат өзү 9-10-кылымда болгон, бирок баягы кыргыз каганатынын бөлүктөрү, сыныктары Алтайда, Эне Сайда, Чаншанда 17-кылымда болгон. Эне Сайда баягы орустар келип туруп, баягы кыргыздын кыштымдарын өз карамагына өткөрүп алганда, баалар ошондой болгон да, кундарга. Анан албетте эгерде мындай кандайдыр бир экономикалык негизди алыш керек болсо, кээ бир булактар боюнча кыргыздар 70 000ге чейин, 100 000 аскерге чейин куралдандырууга шыгы жөндөмү барган болчу. Ошондуктан эгерде биз алсак, мейли ошол 100 000 жоокерди куралдандыруучу куралды бир жылда жарата алат деп эсептесек, анда мисалы үчүн аттын азыркы бааларын карайлы, негизи экспорттук товарлардын бааларын карайлы, жана ошону менен кандайдыр экспорттук мындай көлөмдү санап көрөлү да. Кыргыздар ошол 10 000ге чейин атты сатууга мүмкүнчүлүгү болчу жыл сайын. Кээ бир тарыхый булактар боюнча кыргыздардын саны эч качан 400 000ден, жарым миллиондон ашкан эмес. Эң мындай күчтүү каганат өскөндө дагы анткени ушундай да, баягы аябай оор жашоо чөйрөсү болуп аткандыктан сан өскөн эмес. Балдар көптөрүлчү, бирок ошончо көп өлчү да. Мына согушта тынбай боло берчү. Ошондо толук ламеллярдык бронь же болбосо толук ламеллярдык ошол соот кийим кыргыздар жасаган. Мисалы үчүн Түн Уйкук жазуусунда айтылат, баягы кыргыздар жасаган соот кийимге 100 ок жебе тийгенде бирөөсү дагы тешкен жок деп айтылат да, Түн Уйкуктун таштарында, ошол түрк каганатынын таштарында, кыргыздын куралы боюнча. Ошол 6 000 АКШ доллары турат бүгүнкү баягы усталардын баалоосу менен. Темир кылычы божомол менен алганда $1000 тегереги турат бүгүнкү баалар менен алганда. Соболдун териси бир 100 АКШ доллары турат. Ошол кезде $5000 тете болчу деп айтса болот, 17-кылымда өзгөчө. Анан экспорттун көлөмдөрү, мисалы үчүн аттарды канча кыргыздар сатчу? Божомол менен алганда, бул деген такталбаган маалымат, эч жерде ушуга булак жок, бирок божомол менен алганда бир 10 000дей сата алчу го деп ойлоймун да. Анан негизи баягы ламеллярдык ошол соот кийимдерди 5000ге чейин жылына жасап сата алчу деген ойдомун. Жана темир кылычтар 20 000 даана жасап сата алчу деген кандайдыр бир божомолдор бар. Соболдун териси 10 000 даанага чейин баягы сатылчу, кыштымдардан жыйналып келип, баягы жибек жол аркылуу түндүк өлкөлөргө сатылчу деген ушундай кандайдыр ой пикирди жаратса болот да, ушул тарыхый булактардан. Эгерде бүгүнкү баалар менен санасак, анда кыргыздарга мал сатуу $100 миллион чейин алып келиш керек болчу жыл сайын кыргыз каганатына. Темир кылычтар $20 миллион алып келиш керек болчу. Соболдун терилери, кундардын терилери $1 миллион чейин алып келсе мүмкүн. Бүгүнкү баалар менен караганда ал кездеги баалар балким кескин өйдө болгон да. Анан жалпы ошол $150-151 миллион экспортко жылына кыргыз каганат өзүнүн баягы жогорку деңгээлинде турганда сата алчу деген божомолду чыгарам мен. Андан сырткары албетте дагы бир жолу эскертейин, бул такталбаган маалымат, бул бир гана экономикалык ыкма менен алынган божомол.
Ошон үчүн муну факт деп албагыла, буну бир гана элестетип көргөнгө эле керек да бул маалымат. Анан кыргыз каганатынын мурдагы аймагындагы өлкөлөрдү эгерде карасак, бүгүнкү күнү Казакстан, Кытай, Монголия, Орусия ушул мурунку кыргыз каганатынын жергесинде жайгашкан. Эгерде ушул өлкөлөрдүн жалпы ошо экономикасын, ИДПсын карасак, мисалы үчүн Кыргызстанда 10,8 миллиард ИДП, Кытайда 117 триллион ИДП, Монголияда 18 миллиард, Орусияда 2 триллион. Ал эми жалпы баарын жыйнап келгенде мурунку кыргыз каганат тиешип турган, территориясы тиешип турган жергесинин негизи жалпы ИДПси бүгүнкү күнү 20 триллион доллар да, 20 триллион доллар. Ошондо эгерде кыргыз каганаты сакталып келген болсо, эгерде чачырап кетпесе, баягы жаратылыштын мындай каардуу мындай кургакчылыгы же болбосо ар кандай оор абалдар өзгөрүлүшү кыргыз каганатты кыйратып кетпесе, душмандар баягы талкалап кетпесе жана өзгөчө ички ыдыроо, ынтымаксыздык мындай кыргыз каганатты талкалабаса, анда бүгүнкү күнү күчтүү өлкө болмок. 6 миллион километрди ээлемек жана анын экономикасынын көлөмү 1 триллион доллар болмок да, мындайын айтканда. Ошондой божомолдорду эсептеп чыктык. Албетте ушул баягы мен айткандарга кээ бир маалыматтарга негиз табыш үчүн ушул булактарды окуп чыккыла. Маалыматтык булактар видеонун сүрөттөмөсүндө да бекитилет. Ушундай китептер бар, ушул китептерде кичине айтылып кетет да, мындай тийилип кетет. Бирок кайра эле үзүндүү менен маалымат, толук маалымат эч жерде жок. Албетте ошол негизи кыргыз каганаты боюнча сиздердин пикириңер кандай? Ушул мен эсептеп чыккан экономикалык ыкмалар менен маалыматтар, ошол көлөмдөр, сандар чындыкка жакынбы же жокпу? Өзүңөрдүн пикириңерди комментарийлерге жазгыла. Бул өтө мага өзүмө кызыктуу. Эгерде кимиңер бирөөңөр ошол кыргыз тарыхы боюнча тастыкталган, далилденген экономика боюнча маалыматты тапсаңыздар, комментарийге жазгыла булактарды, шилтемелерди. Анда эмки баягы тактап санап туруп дагы бир видео чыгарабыз. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.